Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Билимди сатып албайсың, билимди казып аласың. Бул накыл сөздүн мааниси билим алуу процесси абдан сабыртуулукту, чыдамкайлыкты жана үзгүлтүксүз эмгекти талап кылат. Мен Эгембердиева Айдай Жайыл районуна караштуу Сосновка айылынын Сосновка орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенем. Тең бөлүшүп кубанычын кайгысын, эне кандай алпештесе баласын, мугалим балдар үчүн ар дайым берүүгө даяр жүрөгүнүн жартысын. Башталгыч класстын окуучулары бул жашоого жаңы кадам таштап, билим дүйнөсүнө жаңы аралашып кирген жаш жеткинчектер. Башталгыч класстарда алган билим окуучунун азыркы жашоосу эле эмес, анын келечегинде да керек болоору анык. Ошондуктан элибизде билимдин башаты башталгыч класс деп бекеринен айтылбаса керек. Бул билимдин фундаментин түзүү жана келечекте чоң жетишкендиктерге жетүү үчүн эң маанилүү этап. Ар бир наристе өзүнчө бир аалам, мүнөзү, кыялы, табияты, жөндөмдөрү ар башка. Ошонун баарын эске алып, мен ар бир окуучунун кулк мүнөзүнө жараша мамиле жасап, аларды түшүнүүгө аракет кылам. Бул сапат балада өзүнө деген ишенимди жаратып, андан ары билимге болгон кызыгуусун арттырат. Ушул курактагы окуучулар көп нерсеге кызыгышат. Аларды андан ары кызыктыруу үчүн сабагымда жаңы интерактивдик ыкмаларды колдонуу менен өтөм. Менин милдеттерим кеңири жана ар тараптуу. Себеби мен балага билим гана бербестен, балдарды, улууларды урматтоого, кичүүлөрдү ызааттоого, мекенди сүйүүгө, улуттук баалуулуктарды баалай билүүгө тарбиялап, жеке өнүгүүсүнө көмөкчү болом. Кыргыз акыны Жакып Жаныбеков айткандай, элдин тили, маданияты жана салттары анын байлыгы. Эгерде биз бул баалуулуктарды сактай албасак, улут катары жашай албайбыз. Бүгүнкү күндүн билимдүү окуучулары, эртеңки күндүн жаркын келечеги. Менин билим берүү процессиндеги максатым балдардын функционалдык сабаттуулугун өнүктүрүү. Бүгүнкү күндөгү көйгөй окуучулардын функционалдык сабаттуулугунун жетишсиздиги. Көпчүлүк окуучулар мектепте алган билимдерин күнүмдүк турмушта пайдалана албай калышат. Мисалы, математикалык эсептөөлөрдү жүргүзүүдө окуган текстти түшүнүүнү жакшы билишсе да, ошол билимди күнүмдүк жашоодо колдонууда кыйынчылыктарга дуушар болот. Чечүү жолдору окуучулардын функционалдык сабаттуулугун өнүктүрүү үчүн сабакты күнүмдүк жашоодо пайда болгон көйгөйлөр менен байланыштыруу маанилүү. Мисалы, математикалык сабаттуулук үчүн азык-түлүк сатып алууда акчаны эсептөөдө. Салима, мага апам 50 сом берди. 2 ручка алсам канча сом дүкөнчү мага кайрып берет? 20 сомго 1 ручка аласың, 40 сомго 2 ручка аласың. Дүкөнчү сага 10 сом кайрып берет. Убакытты пландоодо жана календардык мөөнөттү билүүдө. Панюр, бүгүн сабак качан бүтөт? Бүгүн жума, бизде 4 сабак 11:20 бүтөт. Анда мен футболго жетишет экенмин. Окуу сабаттуулугу үчүн текстти түшүнүү жана талдоо, окуяларды чагылдыруу, жыйынтык чыгаруу. Бул жер, бул күндүн жарыгы. Глобустун жарык тийген жагы күн, ал эми жарык тийбеген жагы түн болот. Технологияларды колдонуу. Заманга жараша технологияларды колдонуу дагы функционалдык сабаттуулукту жакшыртууга жардам берет. Компьютер, планшет жана мобилдик колдонуу аркылуу балдар ар кандай маалыматтарды тез жана натыйжалуу ала алат. Мен сабагымда интерактивдик куралдарды колдонуу менен ар кандай кызыктуу оюндарды уюштуруп, видео материалдарды колдонуп, балдардын сабакка деген кызыгуусун арттырууга аракет кылам. Окуучулар топ менен жана жупта иштөөдө бири-бирине чоң жардамчы болуу менен бирге өз билимдерин баалай да билишет. Максат менен эмгек чырмалашканда адам баардык мүдөөсүнө жетет. Мен сабагымда түрдүү көрсөтмө куралдарды колдонууга аракет кылам. Мугалим тынымсыз окуп турбаса, ал мугалимдиктен калат деп айтылгандай, биз сабагыбызда эски салттуу сабактарды гана пайдаланбай, өз билимибизди өркүндөтүп, тынымсыз изденип, ар бир сабагыбызда жаңылык жаратып, заманбап сабактарды өтүүгө аракет кылуубуз керек.